Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бүгүн сиздер менен кайрадан Китеп Төбө каналы. Бүгүн бизде конокто Раушан. Раушан сон китептерди даярдап келиптир биз үчүн. Раушан биздин көрүүчүлөргө өзүң жөнүндө маалымат берип, тааныштырып, анан бүгүнкү китебиң жөнүндө кыскача маек кылып берсең. Саламатсыздарбы, урматтуу китеп сүйүүчүлөрү. Менин атым Мураталиева Раушан. Мен учурда Кыргыз Түрк Манас университетинин 1-курсунун студенти болом. Бүгүн сиздерге Луиза Хейдин жана ошондой эле Джек Лондондун эң мыкты деген чыгармаларынан, эң мыкты китептеринен сиздерге өзүмдүн окуп келген маалыматтарым менен бөлүшкүм келип турат. Анда эмесе эң биринчи Джек Лондондун Мартин Иден деген чыгармасынан баштасам. Бул китепти окуганда мен үчүн абдан башкача сезимдер болду. Анткени буга чейин ушундай китептерди окусам дагы ушундай жакшы таасирлерди алган эмесмин. Бул китепти окугандан кийин мен эң биринчи жолу бул адам баласы жашаш үчүн бул өзүнө жоопкерчиликти алып, андан кийин алдына көптөгөн максаттарды коюп, ошол максатынын артынан күндө талыкпай эмгектенсе, көптөгөн чоң ийгиликтерге жете берин түшүндүм. Жана ошондой эле эч качан багынбоо, бул никогда не сдаваться дегендей, эч качан багынып, бул кыялдарыңан, өзүңдүн каалаган максатыңан мындай артка кадам таштаба деген сабакты алдым. Аябай жакшы экен. Бул китепти канча убакытта окуп бите алдың? Мен бул китепти 10 күндө бүттүм. 10 күн. 10 күндө бүттүм. Ал эми экинчи китепти ошол аны деле ошондой убакытта бүттүм. Анан айтсаң, бул китептерден эмне үчүн бул китеп? Мисалы үчүн толтура эле китептер бар, бирок эмне үчүн ушул китептерди тандадың? Эмне үчүн бул китептер дегенде, биринчиден бул Американын, Англиянын эң мыкты жазуучуларынын китептери. Ошондуктан мен ушул китепти туура көрдүм жана ушул китепти чечтим. Аябай жакшы. Негизи эле айтсаң, ошон китеп окуу сенин үчүн эмне? Китеп окуу мен үчүн бул жаңы көз караштарга, жаңы жашоого, жаңы нерселерге көзүңдү ачуу деп билем да. Анткени китепти окуганда эмнегедир жаңы нерселерди үйрөнөсүң, жаңы өзүңө идеялар пайда болот. Кээде туруп кайра өзүң да китеп жазгың келип кетет да. Ушундай сыяктуу да, мындай китеп канчалык көп окусаң, ошончолук мотивацияң күчтүү болот, ошончолук жашоого болгон ар кандай мындай максаттарың көбөйөт. Өзүңө китеп бул сенин эң мыкты досуң болот да. Китеп окуган Раушан менен китеп окуган Раушандын айырмасы кандай болмок? Эгерде мен китеп окусам, өзүм да элестете албайм чынында. Кандай болмок экенимдичи. Анан мисалы мен азыр деле аябай көп окуйм дебейм, бирок мындан дагы көп окуганга аракет кылам. Чынында. Быйылкы жылдын эсебинен канча китеп окудуң? Быйылкы жылдын эсебинен 20 ашты. 20 ашты. Ооба. Аябай чоң көрсөткүч, менимче жакшы көрсөткүч. Рахмат. 20 ашык китеп болсо, жакшы. Bundan дагы көтөрө турган ойлор барбы? 20 көбөйтүп. Ооба, убакыт болгон сайын эле китеп окуганга аракет кылам, ар дайым. Жагат. Жакшы. Анан айтып калдың, келечекте китеп жазгым да келип кетет, кээде мисалы окуганда дедиң. Балким сен да китеп жазасың келечекте, ойлор барбы бул жөнүндө? Келечек жөнүндө сыр болуп турушун каалайм чынында. Анан бирок негизи ойлор бар. Ойлор бар. Аябай жакшы. Ушу менен бирге эле экинчи китеп жөнүндө дагы айта кетсең. Экинчи китеп тууралуу Ошо менен бирге эле экинчи китептен да Джек Лондондон дагы кызык жер болсо. Джек Лондондун кызыктуу жер. Мага абдан кызыктуу жери бул Джек Лондон Мартин Иден бул моряк болот. Анан ал орто мектепти бүткөн эмес болот да. Анан бул орто мектепти бүтпөй, бирок мындай англис тилин билбейт жана ошондой эле общий мектептеги базадагы мисалы физика, математика, химия деген сабактарды жакшы билбейт да. Анан ал деген ошол сабактарды мыкты деңгээлде билиш үчүн ал өзүнүн мындай жана саатын, мисалы ар бир адамда 24 саат берилет да. Ал саатын деген кыскартат да, мисалы 6 саат уктап, 10 саат иштеп, 10 саат окуйт да.
өзүнө 10 саат окуп ошо 2 жылдын ичинде ошол деңгээлге жетет да. Мисалы адамдар 1-класстан 11-класска чейин окуп атканда бул 2 жылдын ичинде ошол деңгээлге жетет дагы өзүнүн саатын кыскартып өзүн көбүнчө окууга анан жумушка жумшайт да. Бул эмне дегендик? Бул адам өзүнүн убактысын башкара билсе, демек бул өзүнүн максатына жетет деген белги да. Мага ошонусу абдан жаккан да. Аябай жакшы маек болуп атат. Раушан аны айтсаң, ушул мен ушул суроону көпчүлүккө эле берем да. Бизде мисалы үчүн кичинекейибизден бери эле китеп окуш керек деген сөздү көп угабыз да. Бирок эмне үчүн китеп окуш керек деген суроого жооп алсак, көпчүлүк адамга пайдалуу болот деп ойлойм да. Себеби китеп окуу деген бар, анан кийин эмне үчүн китеп окуу деген суроо дагы өзүнчө да. Сенин оюң кандай? Эмне үчүн китеп окуш керек адам? Дагы эле ошол жоопду айткым келет. Адам бул аң сезимин өстүрүш үчүн, бул жашоону дагы башкача көз караш менен караш үчүн бул китеп окуш керек деп ойлойм. Мисалы үчүн китеп окубай эле жөнүнө жүрө берсе болбойбу? Жөн эле жүрө берсе болот. Бирок китеп окуса, жашоо мындай китеп окуса көптү билесиң. Негизи эле мындай китеп окуган адам менен китеп окубаган адамдын айырмасы бар деп ойлойм. Мен өзүмдүн оюм боюнча. Китеп окуган адамдардын түшүнүгү, идеясы менен китеп окубаган адамдардын түшүнүгү, идеясы ар түрдүү болот деп ойлойм. Азыркы заманга байланыштуу айтышат да. Мен ал китепти окугандан көрө киносун эле көрүп коём депчи. Ошо бир чыгарманын киносун көргөндү туура көрөсүңбү же окуганынбы? Негизи китеп окуган такыр бөлөк, чыгарма көргөн такыр бөлөк да. Анткени китепте абдан көркөмдөлүп, ошол нерсе Өзүң элестетип, элесиңди дагы, элестетүүнү дагы өстүрөт да, элестетүүнү адамдын. Эгер мисалы режиссер берсе, режиссердун көз карашы менен гана карайсың да. Ооба. Китеп окусаң өзүңдүн көз карашың менен карайсың, идеялар топтолот, өзүңдө дагы жаңы идеялар пайда болот дегендей да. Аябай жакшы. Азыркы учурда кайсы китепти окуп атасың? Азыркы учурда түркчө китептерди окуп аткам. Битке коромая кириш. Азыркы учурда ал китеп илимий китептер болуп кетет. Илим профессияма ылайыктуу китептер азыркы учурда. Жакында эле Луиза Хейди бүткөм, азыр болсо ошол түркчө китеп окуп атам. Аябай жакшы. Албетте убактыбыз бир аз эмерээк болгон үчүн, тарыраак болгон үчүн эки эле китепти кыска айтып бердиң. Бирок кыска болсо да аябай нуска болду. Сага чоң рахмат. Раушан. Буюрса бул эле китептер менен токтоп калбай, башка китептерди дагы айтып бересиң деген үмүттөбүз. Себеби бизге ошондой эмелер керек, адамдар керек, айткандай кадрлар керек, китеп окуган жаштар керек. Сага келген үчүн дагы бир жолу чоң рахмат. Биздин өзүбүздүн досторго ушул эки китепти көргөзүп коеюн. Урматтуу достор, 10 күндүн ичинде окуп бүтүлгөн китептер. Бул бир эле мага эмес, сиздерге да мотивация берди деп ойлойм. Урматтуу достор, китеп окуңуздар, китеп сүйүңүздөр. Анткени билим бул дайыма күч. Анда эмесе кийинки видеолордон көрүшкөнчө, Раушан, сени кийинки видеолордон дагы күтөбүз. Саламаттаңыздар.